Эфирде Ала Толаев көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы кызматта Каныкей Бозгонова, амансыздарбы. Өлкөдө бюрократиялык тоскоолдуктарды кыскартууга жана мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгүн жогорулатууга багытталган мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, парламент тарабынан жактырылган. Анда квалификациялык талаптар жөнөкөйлөтүлүп, эми төмөнкү кызматтарга билим берүү критерийлери ийкемдүү шарттар менен талапкерлер кабыл алынат. Бул кадрлардын потенциалын кеңейтет жана мамлекеттик кызматка жетүүнү жеңилдетери айтылат. Дал ушул мыйзамга кирген өзгөртүүлөр мамлекеттик кызматтагы кадр саясатын жаңылоо багытындагы иштер туурасында маек куруу үчүн студиябызга юстиция министринин орун басары Кубан Казаков жана президентке караштуу стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директорунун орун басары Шумкарбек Адилбек уулун чакырганбыз. Урматтуу меймандар, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Ыраазычылык билдиребиз убакыт бөлгөндүгүңүздөр үчүн. Андан кийин деле сөзүбүздү жогоруда айтылган мыйзамдан баштайлы. Кубан мырза, сизден баштайбыз го дейм э? Бул мыйзам, саламатсыздарбы? Бул мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 18-июнда кабыл алынган. Жана 10-июль күнү президент тарабынан кол коюлду. Ал расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Эгер бул мыйзам жөнүндө айтып кете турган болсок, негизги бир 3 өзгөртүүлөр токтоло кетсек, бул биринчиси мамлекеттик органдарда ички кадрлар резервин жалпы боло турган болду. Жанагы кичи эмелерге, кызмат орундары үчүнчү. Мурун ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ички резервин түзчү, азыр болсо жалпы бир резерв түзүлө турган болду. Бул мамлекеттик кадр кызматы тарабынан жүргүзүлө турган жумуш. Экинчиси, ошо министрликтердин борбордук аппаратынын штаттык түзүмүнүн 10%га чейинки кызматкерлеринге министр өзгөчө тартип менен дайындаганга уруксат берилди. Ал жерде конкурс болбойт, министр если жанагындай квалификациялык талаптарга жооп берсе, дайындаганга мүмкүнчүлүк алды. Жана кызматкерлерди жумуш ордунан бошотуш үчүн негиздер дагы бир 2 негизге көбөйдү. Мисалы жанагы кызматтык териштин жыйынтыгы менен, если ошол ишеничтин жоготто турган болсо, ошол кызматкер ал кызматкерди жумуш ордунан алып койгонго мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошо негизги өзгөчөлүктөр ушулар, өзгөртүүлөр. Ал буга чейин кандай болуп келген? Негизи эле ушул кадр саясатында ошол мамлекеттик муниципалдык кызматка дайындоодогу мындай жол-жобо шарттары дейбизби? Жол-жобо ар бир мамлекеттик орган айтып кеткендей өзүнүн ички резервин түзүш керек болчу. Ал ички резервге ал жака кириш үчүн арыз жазып, ал документтерди мамлекеттик кадр кызматынан тестировдон өтүп, тестировдон өткөндөн кийин экинчи этап катары ошо мамлекеттик органдын өзүнүн ички комиссиясы болот. Ал комиссиянын баарлашуусунан өткөндөн, аңгемелешүүдөн өткөндөн кийин анан резервге өзүнчө буйрук чыкчу. Эгер мисалы үчүн бир мамлекеттик органда бухгалтер жок болуп, экинчи мамлекеттик органдын резервинде бухгалтер бар боло турган болсо, аны дайындаганга мүмкүнчүлүк жок болчу да. Анан ал ар бир мамлекеттик органдын резервине өз-өзүнчө киргенге туура келмек да. Ал үчүн азыр болсо ошо жанагы кичи кызмат ордорунда бир мамлекеттик Кыргызстан боюнча бир резерв болот, ички резерв болот. Ошол жерден бош кызматкер болсо, эгер квалификациялык талаптарга жооп берсе, ар бир мамлекеттик орган дайындаганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Бул мындай убакытты да үнөмдөгөнгө, ошол эле комиссиянын да убактысын үнөмдөгөнгө аябай жакшы өбөлгө түзөт да. Демек, даяр кадрларды эле башка жактарга которууга мүмкүнчүлүк болду. Бирок резерв бар болчу да бизден мурда. Ар бир мамлекеттин өзүнчө резерви бар болчу. Азыр жалпы резерв болот. Жанагы жаш кызматкерлер үчүн, жаңы жогорку окуу жайларын бүткөн кызматкерлер үчүн жакшы шарт түзүлдү. Бир эле мамлекеттик органды аңдап отурбай, кайсы жерде бош орун ачылса, ошо ваканттык место даяр болсо, ошол жерге кызматка дайындалганга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Жаш кадрларды баягы мамлекеттик муниципалдык кызматка барганга мындай жеңил болот деп атпайбы? Бул эмнени билдирет? Азыр мисалы ошол тажрыйбасы жок, бардык эле жерде тажрыйбаны талап кылат да, мисалы биринчи кызматка келгендечи, азыр ошол эмнени түшүндүрөт да, мисалы жаш кадрлар кызматка келүүдө биринчи? Жок, кенже кызмат орундары үчүн андайдыр бир кандайдыр бир опыт, тажрыйбанын кереги жок. Аларга ошон үчүн жанагы ар бир 4 группага бөлүнөт да. Кенже, анан кийин улук, жогорку деп ушундай группалар бар да. Именно ошо кенже кызмат орундарында кандайдыр бир тажрыйбанын кереги жок.
алар жанагы жогорку окуу жайын бүткөндөн кийин эле келип алар анда бир да мамлекеттик органга анда мамлекеттик кызматкерди ала албайт элек да. Ошон үчүн биз азыр ошо именно кенже кызмат орундары үчүн ушундай шарт түзүлүп атат да. Ошол резервке мисалы башка кызматта иштеп туруп деле кирсе болот да. Кимдер резервдин кимдер түзүш керек деген? Резервди бул мамлекеттик кадр кызматы түзөт. Атайын ушундай орган бар бизде, мамлекет тарабынан аныкталган. Ошолор азыр жоосун иштеп чыгып атышат. Ал жерге өзүнүн тартиби болот. Арыздын негизинде тестирлөөнүн жыйынтыгы менен 50% жогору алса, ошол жана тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча аларды ошо резервке киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Демек азыр дагы процесстер бар. Процесстер бар, анткени баягы мыйзам алдындагы ченемдик актыларды дагы ошо мыйзамга ылайык келтирүү керек. Азыр ошо мамлекеттик кадр кызматы бул багытта иш алып барып жатат. Буга чейин негизи ошол кадр саясаты боюнча стратегия кабыл алынган, президент тарабынан. Мындан сырткары ошол президенттин жарлыгы дагы бар эле, 21-жылы чыккан. Негизи эле азыр мындай кадр саясатында бизге мындай эмне жаңылануу керек? Чындап эле кадрлардын таңкыстыгы байкалып атабы? Ошол 20-жылдан бери мисалы жаштарды ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтарга тартуу боюнча аракеттер болуп атат. Ошол жаатта бизде негизи мындай кадр саясатында абал кандай? Чындап эле ушундай таңкыстык барбы? Сиз жооп бересизби? Негизинен биз алып караганда биздин ошол институтубуз, улуттук институтубуз стратегиялык демилгелерди боюнча иш жүргүзөт. Алардын ичине дагы ушул кадр саясаты да кирет. Бул иштелип чыккан мыйзам бул демилге катары жактырылып, ушул тийиштүү биздин мамлекеттик кадрдык саясат боюнча атай мамлекеттик орган бар, ушул кызмат иштеп чыгып, мына мыйзамда өзгөртүүлөрдү киргизип отурат да. Сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, кадр саясаты биздин өлкөдө абдан чоң мааниге ээ. Себеби дегенде өлкөдө жарыяланган, аткарылып аткан тапшырмаларды, реформаларды эң негизгиси ушул аткара турган адамдар, булар ушул жумушчу адамдар, кадрлар да. Бардыгын кадрлар чечет деген сөз бекерден чыккан эмес да. Ушунан аткарыш керек. Бирок ошол эле учурда биз мисалы эгерде мындай талдап караганда эмне үчүн ушундай 3 сунуш демилге кирди? Айрыкча мына көп суроолорду жараткан жанагы жумуштан кетирүү боюнча биздин коллега айткандай, Конкалинович айткандай, жумуштан кетирүү бир топ жеңилдеди деген бул мындай кызматкерлерге аябай мындай туура эмес, коркунучтуу болушу мүмкүн. Бирок ошол учурда талдап көрсөк, биз ушул көп мамлекеттик органдарда, кээ бир мамлекеттик органдарда ошол өзүнүн жумуш орду менен, өзүнүн баягындай алып жүрүүсү менен, өзүнүн баягындай жумушка болгон мамилеси менен кээ бир отделдерде, кээ бир учурларда мындай өзүнчө эле бир органдын жумушун токтотуп койгондагы мындай кыйынчылык жараткан көрүнүштөр болгон да. Себеби дегенде аны же болбосо ошол органдын башчысы же бир ыкчам түрдө кетире албайт, же бир тийиштүү бир жаза бере албайт. Ошондуктан ушундай сунуш бердик да. Бул сунуштун негизгиси ушул жана саясий ишеничтин жоктугуна же түгөнгөнүнө байланыштуу. Аны жумуштан кетирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондой талаптарга жооп бербеген, жумушун туура эмес аткарган, бузган адамдарга. Андан сырткары жанагы ушул жумуштардын туура эмес аткарып же жумуштун баягы аша чаап бир туура эмес иштерди жүргүзгөн адамдарга комиссия түзүлүп, ушундай бир дисциплинардык жаза берүү үчүн атай комиссия, атай ушундай кызмат иликтөөлөр болгон. Аны дагы ага мен каршымын, аны баягы мен тааныбайм деп кол койбой убактысын созуп 1 жыл, 2 жылга чейин созуп кеткен учурлар бар болчу. Ал убакта жумуш токтоп калды. Ошондуктан эми мындай жанагы ушул кызматкердин кол койбогону же болбосо ага каршы тааныбаганы эске алынбайт. Эгерде ошол кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча ошол кызматкердин күнөөсү белгиленсе, аны жумушка кетирүүгө жетекчиге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул деген эмне? Бардык эле жетекчилерге? Бардык жетекчилерге, мамлекеттик жетекчилерге. Мамлекеттик муниципалдык кызматтар. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген жанагы баягы буга чейин түзүлүп калган дисбаланс, жана мен айткандай мамлекеттик кызматкер жанагы эмгек кодекси мен жакта, ал жакта жазылган статьялар, талаптар мен жакта деп жанагындай
ар кандай кыйынчылыктар жаратып келсе, азыр ушундай бул бир баланс болуп калды. Жумуш берип аткан мамлекеттик органга дагы мүмкүнчүлүктөр түзүтүлдү. Бул эмнеге кандай баягы жыйынтык бериш мүмкүн, кандай мындай шарттарды түзүш мүмкүн. Бул ушул биздин мамлекеттик кадрдык системада бизде кандайдыр бир бат жана ыкчам түрдө аткарыла турган тапшырмаларды же реформаларды ишке ашырууда ошондой баягы талапка, ошондой темпке же сапатка жарабаган кадрларды алмаштырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Эми элестетсеңиздер, мисалы мынакей жогорку жетекчилик тарабынан тапшырма коюлса, ал тапшырманы аткарыш үчүн башка тармакта иштеген же жаңы түшүнүгү бар, заманбап билими бар адистерди жумушка тартуу керек да. Анан ошол жумушка тартууда дагы анан баягы мүмкүнчүлүктөр жок болчу. Анан кээ болсо ошо жаңы коюлган тапшырмаларды ишке ашырууда иштеп аткан кызматкерлердин тилекке каршы баягындай жумуш тажрыйбасы же алган билими дал келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан жумуштан бошотуу баягы процедуралары да кыйын болчу да. Эми азыр анын баары иретке келип, баягы кадр саясатында айрыкча ушул жетекчилерге өзүнө алган саясий жоопкерчиликти ишке ашырууда жаңы инструменттер, жаңы механизмдер түзүлдү десек болот да. Мунун кесепетин, мунун баягы жыйынтыктарын эми биз көрө баштайбыз. Мен ойлойм, ушул бизде мамлекеттик органдардын, муниципалдык органдын жетекчилери муну абдан туура жана так колдонот деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда дагы айтып коюш керек. Бул норма менен баягы дайыны жок, аша чаап колдонгон дагы болбойт. Өз билемдикке дагы жол берилбейт. Жанагындай кадр кызматы муну абдан мындай тыкыр көзөмөлгө алат. Президенттин администрациясы дагы аябай тыкыр көзөмөлгө алат бул маселени. Анан ошол мындан дагы экинчи жагдай, жана айтып кеткендей, жумушка алуу процедурасы. Ал дагы бул атайын норма кирди, 10%га чейин конкурстан сырткары алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок ошол эле учурда тийиштүү критерийлер бар, тийиштүү шарттар бар. Ошолордун баарын аткарыш керек да. 10% дегенде кандай? Бир мекемеде бир мекеменин штаттык тизиминин 10%дан жогору өйдө болбош керек да. 100 киши болсо 10 кишиге чейин дайынданганга мүмкүнчүлүк берилет министрге. Жетекчи министрге. Конкурстан сырткары. Жанагы кызматтан кетирүү механизми жөнүндө айтып атпайсызбы? Мындай механизм жок беле мурда? Мурда мындай механизм жок болчу. Баягы саясий ишеничтен чыкканына байланыштуу деген бул бир гана ушул жогорку саясий кызмат орундарга гана пайдаланчу. Мындай орто деңгээлдеги башка кызматкерлерге мындай мүмкүнчүлүк жок болчу да. Анан жанагы мен айтып кеткендей, ушул жана эмгек кодексинде жумуштан кетирүү тартиби бир тараптын баягы өтүнүчү менен же демилгеси менен кетирүү дагы бир топ мындай бюрократияга байланган болчу да. Атай ушу кызматтык иликтөө, анан ал кызматтык иликтөөнү тиги мамлекет кызматкер түшүнүп, таанып, кол коюп, иш болсо убакытты аябай талап кылып саталып турганга мүмкүнчүлүктөр көп болчу да. Ошол эле кызматкер кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен таанышпай койгонго мүмкүнчүлүгү бар эле да. Азыркы күндө биз эми баягы санариптештирүү заманында жашап атпайлыбызбы? Бизде жанагы электрондук документ жүгүртүү системасы бар. Ошол система аркылуу анын дарегине кат жөнөтүлөт. Ошол жана кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы. Анан ал таанышабы, таанышпайбы, ошол жөнөтүлгөн күн уже эсептелет да. Ошол күндө создук турганга мүмкүнчүлүк жок. Ал жылдап айлап, коллегам айтып кетти, жылдап айлап ал менен жүргөнгө эме жок да. Азырчы андай шарт ошондой мүмкүнчүлүктү алып койдук да. Саясий кызматтар бар да, мисалы биздечи, ошол азыр сиздер айтып аткан нерселер бул кимдерге, мисалы министрлерди айтат, булар саясий кызматтар болуп эсептелет да. Бардык эле жетекчилер деп атабыз, бирок анын ичинде мамлекеттик анан саясий жетекчилер бар да. Мамлекеттик жарандык кызмат кимдерге берилип атат ошондо? Жетекчиге берилип атат, министрге, например, бул жерден. Жок, ошол бардык эле жетекчилерге, бардык эле мамлекеттик, муниципалдык мекемелердин жетекчилерине берилип атат. Жетекчилерине. Көзөмөл кандай болот? Мисалы жогоруда сиз айтып аткандай,
чындап эле өзүм билемдик болушу мүмкүн. Сиздер өзүңүздөр билесиздер, бизде мисалы бир жетекчи алмаша турган болсо, өзүнүн командасы менен келет деген түшүнүк бар. Ал тургай бир бөлүм башчы алмашса деле өзүнүн командасын алып келет деген нерсе бар да. Азыр бул эми баарында эмес деп айтпайбыз, бирок айрым кызматтарда бул мындай көрүнүп эле турган нерсе да. Ушундай нерсеге жол берилип калбайбы деген маселе. Эми мен ойлойм бул жерде эң биринчиден мамлекеттик кадр кызматы азыр жана бул жакта менин да коллегам айтып кеткендей мыйзам кабыл алгандан кийин мыйзам астындагы тийиштүү ченемдик укуктук актылар дагы кабыл алынат. Токтомдор, ошонун тартиби, жоболор, ошол тартипте жоболордо сөзсүз кайсы учурда кандай жазса болот, кандай баягындай шарттар жазылат болуш керек. Андан сырткары бундагы ишке ашырууда дагы мамлекеттик кадр кызматы дагы өзүнүн тийиштүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Анын ичинде жанагы тескөө дагы. Ушул тескөө боюнча дагы бул мындай жанагы укукту колдонууну дагы баягындай көзөмөлдөө болот деп ойлойм да. Көзөмөлдөө укугу демек ошол агенттикте, мамлекеттик кадр кызматында бар, башкы прокуратурада бар, прокуратура органдарында, президенттин администрациясынын тиешелүү бөлүмдөрү бар, алар демек алышат, контролго алышат маселени. Жана ошол сөзүбүздүн башында айтпадыкпы, бюрократияны азайтуу максатында бир максаты мыйзамдын бул эмнени түшүндүрөт? Кадр саясатындагы азыркы аракеттер кандай таасир бере алат бюрократияны азайтууга? Бюрократияны азайтууга негизи ушул бир кандайдыр бир максатка жетүүдө белгиленген жанагындай бир тапшырмаларды, ошол тапшырмаларды ишке ашырууда кандайдыр болгон функциялар, процедураларды так аткарууда кадрлардын мааниси абдан жогору. Эгерде биз эң абдан баягындай жеткиликтүү, абдан жеңил кылып жазган күндө дагы процедураларды, тапшырмаларды аны аткара турган, так туура аткара турган киши болбосо, ал мисалы кызматтар, ал иш-чаралар ишке ашпайт да. Ошондуктан кадрдык саясат бул ушу бюрократия менен күрөшүүдө, бюрократияны азайтууда абдан маанилүү. Канчалык кадрдын деңгээли, билими, тажрыйбасы жогору болсо, түшүнүгү жогору болсо, ал ушул коюлган тапшырмаларды так жана туура аткарат. Эч кандай бир өзүнчө бир кошумча процедураларды ойлоп чыкпай, ушул көрсөтүлгөн убакытта, көрсөтүлгөн тартипте аткарат. Ошондуктан кадрдын ролу абдан жогору. Анан бул мыйзамдын дагы ролу ушул бюрократияда абдан маанилүү. Себеби дегенде жогорку жетекчилик тарабынан коюлган пландар, иш-чаралар, тапшырмалар алар убагында жана эң негизгиси эффективдүү аткарылышы керек да, сапат жагынан. А эгерде кадрдык состав начар боло турган болсо, убагында аткарылышы болсо, бирок сапаты начар болуп калышы мүмкүн, же кагаз жүзүндө эле аткарылып калышы мүмкүн, же чала аткарылып калышы мүмкүн. Ошондуктан кадрдык саясат абдан маанилүү. Анан ошол кадрды башкарууда биздин жанагы жетекчилер, орто деңгээлдеги жетекчилер дагы бир кандайдыр бир механизм, инструменттерге ээ болуш керек. Ошол инструменттердин бири азыр ушул мыйзамдарда жазылып киргизилди да. Жогорудагы суроого ылайык, негизи кадрлардын резервин азыр деле бизде иштеп атат да, мындай абалы кандай? Анан азыр мисалы ошол резервге турам деген жарандар болсо, кандай жол жоболору, шарттары бар, кандай талаптар коюлат аларга? Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн эмесине карап, если ваканттык орундар пайда боло турган болсо, ачык конкурс жарыялайт. Ачык конкурска тиешелүү документтердин тизмеги көрсөтүлөт, кайсы документтер, кандай билими бар адамдар тапшыра алат деп. Анан ошого жараша жарандар тапшырат. Анан ал ошол мамлекеттик органдын кадрлар бөлүмү ал жерден документтерди карап, кимдери туура келсе ошолорду өзүнчө бөлүп, аны мамлекеттик кадр кызматына жөнөтүшөт. Анан алар бир кандайдыр бир күндү белгилешет, тестирлөөдөн өтүшөт. Тестирлөөдөн өткөндөн кийин экинчи этабы келет. Ошол ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ички резервин түзүү боюнча атайын аңгемелешүүдөн өткөрүп, баарлашуудан кийин анын жыйынтыгы боюнча кимдер өтө турган болсо, буйруктун негизинде ички резервге киргизет.
бул эски тартип ушундай болчу да. Азыркы жаңы тартип боло турган болсо, эми азыр жобосу иштелип чыгып атат. Аны бир жалпы болот бул баягы кенже кызмат орундары үчүн. Ал эми улук жанагы жогорку кызмат орундары үчүн ал мамлекеттик орган өзү эле түзөт. Азыр бул жана кенже кызмат орундары боюнча бирдиктүү ички резерв кадрлар резерви түзүлө турган болот. Азыр канчалык деңгээлде ошол мисалы резервдеги кадрлар баягы кызматтарга вакант орун болгондо эле дайындалышат, ал маселе жок. Ошол иштеп атабы деген маселе да. Иштеп атат. Мамлекеттик Бирок жанагындай биз баягы буларга кичине мүмкүнчүлүгүн кеңейтип берип атпайлыбы? Эгер бир кызматкер өзүбүздүн министрликте айта турган болсо, бир студент, кечээинки студент тапшырды, бизден ички резервге кирди. Бирок бизде ваканттык место жок, башка мамлекеттик органда юрист кызматы бош турат. Биздин резервден ал мамлекеттик орган дайындалчу эмес да. Ал башка ошол мамлекеттик орган резервине кириш үчүн дагы 2-3 айлап жанагы бүт ички жол-жоболордун баарын өтүш керек болчу да. Азыр болсо бир эле жалпы ички резервдер кадрына өтөт. Ошол жерден анан дайындала берет да. Юстиция министрлиги болобу же финансы министрлиги болобу, экономика министрлиги каалаган министрлигине өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Жогоруда айткандай, бул кадр саясаты негизи баягы коомчулуктун сынына да көп кабылган маселе да, мындай күн тартибинен дайыма түшпөйт да. Мыйзамдык укуктук база бул өзүнчө бир кадам. Азыркы сиздер биз сүйлөшүп аткан мыйзамдар бул эми мындай укук алыска ташталган нерсе болуп атат да. Бүгүнкү күн эмес, эртеңки күн эмес, дагы бир 10 жыл, 20 жыл алдыга өлкөнүн өнүгүүсү үчүн дагы бул маанилүү нерсе кадр саясаты. Ошол мында сырткары, ошол мыйзамдык укуктук базадан сырткары кандай аракеттер жасалыш керек? Негизи эле ушул кадр саясатын жөнгө салууда, бир калыпка келтирүүдө. Бул мыйзамдан сырткары эгерде системалык түрдө алып, комплекстүү алып караганда эң негизгиси бул ушул кадр даярдоо маселеси да. Муну жалпыга белгилүү. Бизде бул жагынан мамлекетте өзүнчө бул мындай тийиштүү иш-чаралар көрүлүп, мындай система бекитилген. Муну алып карасак, бизде тийиштүү мамлекеттик университеттер бар. Андан сырткары өзгөчө баягы кадрларды даярдоодо же кайра квалификациясын жогорулатууда мамлекеттик башкаруу академиясы бар. Анын дагы баягы иштөө принципи, модели өзгөрүлүп атат, мен билгенден. Анан бул кадрдык даярдоодо буга чейин мисалы ошол кадрлардын бир тепкичтен бир тепкичке, кийинки тепкичке жогорулоо маселеси да абдан маанилүү да. Бул сиз туура айтып кеттиңиз. Бул жагдайда ошол ар кайсы мамлекеттик органдын башчылары кээ бир учурларда бат-бат алмашкандан, кээ бир учурларда бир ар кандай бир деңгээлдеги жетекчилер келгенине байланыштуу ушул бир мамлекеттик органда бир тепкичтен бир тепкичке жогорулатуу маселеси дагы бар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой. Бунун биринчи баскычын жеңилдетүү максатында жанагы мыйзам күчүнө кирди. Мунун таасирин биз Кудай буйрса мына 20-июлдан кийин көрө баштайбыз. Бул жанагы биздин жашаристер келип ар кайсы мамлекеттик органдарга өзүнүн алым күчүн сынап отурбай эле бир резервге кирип эле ошондон баштап өзүнүн мамлекеттик кызматын иштесе болот. Андан сырткары мен дагы мынакей баягы окуп калдым эле, ушул биздин мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси дагы өз ойлорун айтып кетти эле. Ушул келечекте ушул мамлекеттик кызматкерлерге атайы рейтинг берүү системасын киргизип атабыз деп. Бул ушул рейтинг системасы ушул жана мен айтып кеткен маселе бир кызматтан кийинки кызматка жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми жанагы жетекчилик кызматкерлер бул баягы саясий орун болгондуктан бул эми жогорку саясий жетекчиликтин баягы чечимине ылайык, баягындай ротация деп коебуз, бул дайындоо, кетирүү алардын чечимине ылайык болот да. Андан сырткары ушул жанагы дагы бир өзгөчө бир мүмкүнчүлүк ушул жанагы биздин мамлекеттик кызматта иштеп аткан кызматкерлердин кошумча билим алуу мүмкүнчүлүгү. Бул жагынан дагы квалификациясын жогорулатуу, бул жагынан дагы тийиштүү жумуштар жүрүп атат. Баягы кээ бир учурларда биз байкап атабыз, кандайдыр бир министрликтер өзүнүн алдында окутуу борборлорун ачышат, же болбосо биргелешкен бир ушундай бир программаларды ишке жүргүзүшөт.
эгерде биздин улуттук стратегиялык демилгелер институтун ала турган болсок, биз ушундай жанагындай квалификацияларды жогорулатуу боюнча иш-чаралар жүргүзөбүз. Анан бизде жанагындай эксперттик деңгээл, жогору деңгээл эксперттерди, жанагындай көз карандысыз эксперттерди иштеп ошолор менен бирге мамиле түзүү боюнча атайын ушундай кеңеш түзүп койгонбуз. Мындай сырткы эксперттер деп коебуз, ар кайсы тармактарда. Алар менен макулдашып, өз оюбузду байкап, алардан кеңеш, маалымат алып, ушундай бир маалымат алмашуу, тажрыйба жогорулатуу жүрүп турат да биздин эксперттер менен. Жакшы. Бул мыйзамдын бизде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары дагы бар да, аларга кандай тиешеси барбы мыйзамда? Анткени өткөндө билесиздер, айрым шаарлардын мэрлерине боюнча багы окуялар болгондо, биз эксперттер менен сүйлөшкөндө алар дагы айтышты да, ушул жергиликтүү башкаруу органдарында мындай компетенттүү, билимдүү жаштар, кадрлар жетпей жатат, ошонун кесепети деген баягы бүтүмүндү айтып атышат да айрым эксперттер. Бул мыйзамдын өзүнүн эле аты айтып турбайбы, мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө. Ал эми жергиликтүү алдын алуу боюнча башкаруу органдары бул муниципалдык кызматка кирет. Албетте бул закондун, мыйзамдын түзмө-түз тиешеси бар бул органдарга. Демек ошол жалпы түзүлгөн кадрлык резерви аларга да тиешелүү болот. Аларга да тиешелүү болот. Рахмат, урматтуу меймандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сиздерге ыраазычылык билдирем, дагы бир ирет убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Сиздер түз эфирде Ала Толаевди көрдүңүздөр. Анда биз мамлекеттик муниципалдык кызматтагы кадр саясатын жаңылоо жаатындагы иштер боюнча маектештик. Суроолорубузга юстиция министринин орун басары Кубан Казаков жана президентке караштуу стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директорунун орун басары Шумкарбек Адилбек уулу жооп берди. А мен сиздер менен коштошпойм, ийгиликтүү күн каалайм.